Бүгүн Каракылжа районунда актуалдуу маселелердин бири болгон коркунучтуу дерт ВИЧ, ИСПИД жана туберкулез боюнча түшүндүрүү иштери Каракылжа айыл өкмөтүнүн кеңсесинде өткөрүлдү. Ал райондук мамлекеттик администрация тарабынан уюштурулду. ВИЧ, ИСПИД боюнча биздин районго облустан текшерүү келип, бир катар кемчиликтер бар экенине токтолуп, өздөрүнүн ошол кемчиликтерди аныктаган актыларын бизге таштап кеткен. Анан ошол кетирилген кемчиликтерди жоюу максатында бүгүн биз Каракылжа айыл өкмөтүнүн зданиясында имамдарды, күч структураларын, анан жалпы жарандарды топтоп ушул ВИЧ, ИСПИД боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Мындай иш-чара Каракылжа районунда 12 айыл өкмөттүн бардыгында өтөт, мектептерде өткөрүлөт. Андан сырткары атайын ВИЧ, ИСПИД боюнча эл арасына чыгып дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, айыл өкмөттөрдө, мектептерде атайын ВИЧ, ИСПИДке арналган мындай бурчтар даярдалат. Ошол бурчтарга ВИЧ, ИСПИДтин алдын алуу боюнча баягы брошюралардын бардыгы илинет. Анан мунун уюштуруучулардын негизи бул биздин Каракылжа райондук мамлекеттик администрациясы болуп эсептелет. Кавернозный, очаговый көркөздөгөн түрлөрү бар. Ошол түрлөрдө жараша дары-дармектерди беребиз. Биз тапкан оорулардын баардыгын бекер какырын текшеребиз. Бекер флюорография өткөзөбүз. Бекер 100% дары-дармегин 5-6 айга чейин, даже 1 жылга чейин дары-дармегин кабыз кылабыз. Түшкүргөндө, ошол организмден туберкулездин палычка чыкканда, ошол бар башкадан дем алып калган болсо жугат. Анан өлүп калган адам дем албай эле турган адамдан жукпайт, ал организмде турат. Палычка барлык адамдардын организминде болот. Гипой адамдын организминде туберкулездин палычка болот. Бирок бул туберкулездин палычка качандан ошол адам ослабленный болгондо, же болбосо часто грипп болуп, же болбосо часто да мисалы башка да түрлөрү бар да, мисалы бир эле хронический бронхит болуп калышы мүмкүн, хронический пневмония болуп калышы мүмкүн, сахарын диабет болуп калышы мүмкүн, же болбосо часто тез грипп болуп калышы мүмкүн. Ошондой убактарда организм слабый убакта туберкулездин палычка секирип чыгат да адамды отушу мүмкүн. Какырды чыгып аткан болсо, ошонун биринчи орунун тезирээк кабыл алып кетирет, чтобы эл менен контакт болбосун деп. Ошондой болсо, анан жанагындай айтканда, өзү негизи ар бир адам маскачан жүрүш керек. Эми ошонго эманында күтүп атканда дем салат дейм, мусулманчылыктан дем салгандан кийин маска менен кирип дем салып койсоң болот. Так что чөнтөгүңө маска салып. Мындан караганда 1-2 жесирлерге алып турат, чөнтөгү жолун 1-2-3 адам түшөт да, түшөт нормал адамдар түшөт. Биздин акыркы маалыматтарга караганда Кыргызстанда асылында ошолбасынын адамдар катталган. Акыркы маалыматтарга караганда Бишкек шаарында 906, Ош шаарында 959, ошолбасы боюнча 1151, Баткен областы боюнча 1144, эң көбүнчө Бишкек, Ош, Чүй катталды. Вирус түшсө ошону көрбөй турган бизде клеткаларда ВИЧ болгон адам ошол клеткалары вирус ошол клеткаларын жеп жок, ошол үчүн адамдын организми иммунитети түшүп кетет. Жугуу жолдорду айтып берсем, эң биринчи жана айтып кеткен жыныстык катнашуудан кан аркылуу жугат. Андай жөнөкөй күндүк турмушта киши кол берип учурашканда, өлүшүп чакырсаң деле СПИД жукпайт. Только ошондой кан аркылуу, если оорукчан адамдын каны менен сенин каның контакт болуп калса, onun kanı sana düşüp kalsa, misal kustara bulduğunuzlara, erkek adamlar, ошондо сакал алганда, оору адамдын каны кустарага düşүп калса, сени жаракын болуп, ошондо алып калсаң, жугуп калышы мүмкүн. Стоматологияга барганда, ошо эгер аспап бизде бүгүнкү немебиз, ушу иш-чарабыз кичине канааттандырылат деп эсептейбиз. Бизден ушул немеге жакшы немелерден адамдар чогулган, эсеби 50-ге жакын адам чогулган. Анан кийин биз Каракылжа айыл өкмөтүндө болдук. Андан кийин азыр биз саат эмеде ушу Каракылжа айыл өкмөтүнө барабыз. Андан эртеңден баштап ушу Каракылжа ВИЧ алдын алуу боюнча семинардык сабактарды
айыл өкмөттөн. 29'da таза bizde Karabulca'da. Bu evi bayağı 12'ydi, kancada ana istamıştılar. Kandanın giyinki katlanma mı? 20 yok. Olduğundan dışarı süpüreci, narkoman bulduğum, çöndürmem, odarı atıp kolunu sahip ettim. Ben annem ne için? Kandaydı, yolu var evi. Kandaydı, nimet var, darmana. Karılansa bir ağacı sırası Kadocun kadar bitmeye ekranın suyu sakat koşuyor sırası olmakla bu toz cüysün. Sıkbaysın, ziyot koyuyorsun, eşin sarılmasın. Только suğa cüysün dağı poliklinika var deyip anam ki sakat preparatlar verişirdi de. Bu meselelerin bütün moldaları çakma olarak atarsa. Görüşürüz mü? Evet, mandayla Keşke bakın, yine de Boşa söylediniz size koştunuz. Sizleri duvarda sizler dağıtına çıkartmak sizler onu tuttuğunuzda boşuna açan çağırırsa gelişinizdir. Ama maçlarına kapıya davet ayrı şöyle ayrı erkekleri hayatları der. Aslanlı erkekler, seviyor erkekler hayata stop kısacak. Hayattan erkekler Bunlarca salılan işler. Bu işlerin biz de hazırın için oğullar koyuyor da 15 kılın burnunda da peygamber zayıf falan da. Oşanı bilişimiz gerekli. Onun için şimdi muhacirler de Özbay elçiyenler, Müslümanlar degen sözler. Sizlerden konularda zina açıktan açık bolganda aynılarda şahrinlarda. Jet atanın düşüne girmegen orusun diyor. En kuran. Azın razı oluşa oşan için tuğanda bir imanlı kuşa düşürüz gerek. Только диагнозum код менен айтты. Мынанча код деп. Силер арамызда бирөө болуп калсаңар Туркияда. Ошондо силер билбешиңер керек, биз да билбешибиз керек да. Ошон үчүн жанагындай жол менен алып биз силер айтып электим, канча случай, канча мынча, ким мындай. Биз аларды айтып айта албайбыз. Эң негизи азыркысы каттоодо 22 случай, им менин абагым.